Бүгін Тавас шаарында Чуркоо боюнча облустук мелдеш өттү. Турнир Манас айылындагы көзү өтүп кеткен белгилүү жөөгүлүктөр Өмүрбек Бейшеналиев, Каныбек Эрдешев жана Турдакун Жумашевдин жаркын элесине арналды. Аталган турнирде Бакаята районунун Агдөбө айылынан келген Нурдана Болотбекова мыкты даярдыгын көрсөттү. Мектеп окуучусу 1 километр аралыкты 3 мүнөт 47 секундта чуркап Марага биринчи келди. Бул жарыш жаш жөөгүлүк үчүн оңой болду. Кыргыз Республикасынан 2009 менен чуркап биринчи орунду алгам. Пайдасы мен өзүм биринчиден ден соолугума пайдалуу, экинчиден өзүмө жагат. Чуркап орундарды алып, ийгилик жараткан бул өзүмө да жагат. Чоңойсом башка өлкөлөргө барып чуркап орундарды алам деген бир үмүтүм бар. Турнирге облус аймагынан 100дөн ашык өспүрүм катышты. Жарышта жөөгүлүктөр байгелүү орундар үчүн ат салышты. Өзгөчө 100 метр аралыкка чуркоодо балдардын жарышы бүйүр кызытты. Баратбай Жунусов атындагы тарбиялык комплексинде окуйм. 11 классында 100 метрге чуркадым. 100 метрден 12-19 секундада келдим. Чуркоо жакшы, бул ден соолукту мындай чыңдаш үчүн керек да. Эң биринчи очеретчи. Максаттарым бар, кийин келечекте футболист болгум келет. Айылдык жөөгүлүктөрүн жаркын элесине арналган турнир мурда Манас айылында өтүп келген. Жылдан жылга катышуучулардын саны көбөйгөндүктөн быйыл облустук мелдеш Талас шаарында өттү. Турнирди уюштурууга көзү өтүп кеткен маркумдардын үй бүлөлөрү, Талас облустук жеңил атлетика федерациясы, спорт башкармалыгы жана Үсөнбек Өмүралиев айыл өкмөтү салым кошту. Өткөзсөк деген ниеттебиз, Кудай кааласа. Бул агалашта убагындагы көптөгөн турнирлерде жеңип, байгелүү орундарга ээ болушкан агаларыбыз. Жаштарга да ушундай агаларыбыздай болуп, жакшы жетишкендер жетишсин деп, ушу турнирди унутпай дагы улантайлы деген ниеттебиз да. Турнир быйыл 16-чы ирет өттү. Аталган мелдешке алгачкы болуп катышкан айрым мектеп окуучулары Чуркоонун арты менен бүгүнкү күндө чоң спорттон орун табышты. Бүгүнкү мелдештагы бир канча жаш жөөгүлүктөрдүн тушоосун чечти. Бүгүнкү мелдештердин арасындагы чемпиондор чыгат деген терең ишеничтебиз. Ушу мен эң негизги ыраазычылыкты ушулардын үй бүлөсүнө айтар элем, туугандарына айтар элем, жана ошондой эле дос жолдошторуна айтар элем. Ушу 16-жылдан бери кабагым кашын дебестен ушул бүт чыгымды көтөрүп жардам берип келе атышат. Ошондой эле мына биздин президентибиз Омар Куланга да чоң ыраазычылык. Жыл сайын ушул балдардын мелдешинде өзүнүн орчундуу салымын кошуп келет ал жигит дагы. Ошондой эле Үсөнбек Өмүралиев айыл өкмөтүнүн жетекчилери мына быйыл дагы Алмаз жетекчиси айыл өкмөт башчысы ада өзүнүн жардам берип кетти. Мелдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөргө диплом медалдар тапшырылды. Белгилей кетсек, жөөгүлүктөрү сынаган турнир жылына ушул күндөрү өтүп келет. Нурсултан Курманбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Тавас шаары.